Пандемияга карата Борбор Азия мамлекеттеринде бажы шарттарын жөнөкөйлөштүрүү боюнча бирдиктүү аракеттер ишке ашат. Бул багытта бүгүн эл аралык жыйын өтүп, анда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркменистан, Тажикстан мамлекеттеринин бажы кызматтары келип, көйгөйдөн чыгуу жана экономиканы бекемдөө маселелерин бирге талкуулады. Жыйында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден сырткары Кытай, Өзбекстан, Туркия сыяктуу үчүнчү мамлекеттер менен товар алмашуунун көлөмүн арттыруу боюнча пикир алышты. Акыркы 10 күндө эле Кытайдан кирип чыккан товарлардын көлөмү 2 эсеге жогорулаган. Пандемияда коюлган чектөөлөрдөн арылып, жакынкы жылдары экономиканы көтөрүүгө жана бул багытта тышкы байланышты бекемдөөгө аракеттер жасалат. Дүйнө жүзүндө бардыгында эле ушундай маселе бар. Ошон үчүн бардык мамлекеттер бүгүнкү күнү санаптириштирүүгө кетип атат. Себеби мындай цифровизация аркылуу ушул бажы процедураларды ачык айкын чыгарып алат. Мурдагыдай бизде баягында зеркальный статистика деп коет. Кытай жактан келген товарлар алар статистикасы боюнча 4-5 эсе көп, а биздики боюнча 2-3 эсе аз болуп калат да, 3-4 эсе аз болуп калат. Ошону нерсени биз акырын ушунда чыкканга, ачыкка чыгарганга бүгүнкү күндө ушул дүйнө бажы коом тарабынан Кыргызстанга, Бишкекке чоң көңүл буруу